Ассаламу алейкумдар, урматтуу мекендештер. Мен кайрадан Зак күчүмен. Кандайсыңар? Жакшыбы ден соолуштар. Бул Бактыбек Калмаматов дейби? Ошо мурун депутат болгон турбайбы? Түрмөгө да кармалып чыгыптыр. Сүрөттү да коюп атыптыр уялбайт тиги. Президенттинчи Садыр Кожоевичтин. Убагында дос болуп, кандай бул? Коллега болуп жүрүшкөн го дейм. Анан кийин ал жөнүндө мактачыл элем дейт. Аны мени эмне кылып салды, жаман көрсөтүп, анан кийин ушакча катын, анан кийин тиги бу деп кызык суроо берип атат да мындай. Жанагы президенттин адамдарын баарын тең эме кылып, өзүнө тартып эле митинг кылып, ызы чуу салып атат го комментарийга. Өзүнчө эле президент болуп элестетип өзүн. Тиги эле кум төрүнмөс тиги эле кара кечени каза албайсыңар депчи тим эле. Аш малтайын чыгардыңар го тим эле деп элдерин баарын жамандап. Президент жакшы деп атса деле интригаларга анан кийин ар кандай ушактарга кошулбай эле койбойсуңарбы деп эле акыл үйрөтөт го. Ал өзү тим эле өзүн президент сезип алыптыр. Өзү таластан болобу, каяктан болот? Эмне оштук чүйлүктөрдө эле бөлүнүп эле өзү силердин президентиңер деп. Общий эле президентибиз да эмне тетиги океан ар жагына жашынып коюп эле тилекмат сыяктуу. Кайра сен да жамандап чыктың. Өзүң эле 40тан ашып калган кичикесиң. Кандай болбойт да мындай бөлүнгөнчү. Анан жамандап, эмне мени шайлабайсыңар? Бизди деле бийликке элдер колдоп койбойсуңарбы? Анан кийин бүт боткосунан бери айтып беребиз тиги бу деп. Айтсаң жанына келип айтпайсыңбы? Өткөндө эмне? Өзүң кармалдың, кайсы маалда кармалгансың? Келдибеков деле эмне колдобой койгон деп эле. Келдибеков досуң болчу го дейм, Сен биринчи жолу көрүп атам, ушуга чейин көрбөп турдум да. Ата кайра кечирим сурап эле кайра эле кармаласың. Эмнеге иштебеген үчүн депутаттардын баарын ыргытып, карматып, чоңдор убагындагы мурунку президенттик иштеген чоңдордун баарын карматып мынакей. Чекесин иргелип, картошка сорттолгондой. Сен да мынакей кармалып да чыгып турсуң, билем кайсылар кармалгансың. Бүгүн көчөгө чейин байкап калдым да, анан кийин полный кыргыз элиме ушу сөзүнө жараша жооп берип кетейин дедим. Ушундай жырткычтар пайда болуп калат экен. Өткөндө Тилекматка, Болот Темировго эми болсо бүгүн 1 ай мурун жазыптыр да, ошо 1 ай мурун чыккан тура видеого. Өзү байкап калып атпаймынбы? Аны жооп берип кетейинчи депчи. Мен да алардан кем болбой деп. Президенттикти мурункуда ойлобо. Мурунку президент боло элекке чейинки окуяларды айтканда азыр пайда жок уже. Азыр сен иштеп аткан жерлердин көрбөп турсуң, канча жыл болгон чет мамлекетте жүргөнүңө. Келип байкасаң кандай өнүккөнүн. Кыйратпайсың, анан сүйлөтпөйсүңар. Эчтеке кыйраткан жок деп эле. Сонун эле иштетип атат. Канчалык тырышып 4 саат уктап, сага окшоп 8 саат уктабай. Ата кайра кечирим сурап калба. Камчөк Ташиев анан кийин Текебаевди баарын тизмелеп чыгасың го. Президент ойной көрбө, президент сен өзүң президент элестетип алыптырсың. Президент деген ал башка киши. Жакшы деп атат. Мурунку күн башка. Өткөн иш болду, унут чукубай. Элдерин баарын жаман көрсөтүп, бүт бир итиркейин баарын келтиртпейчи. Бул күндөрдү ал күндөрдү өттү, мына азыркы жашоо башкача болуп атат. Бүт өнүгүп, Американын эле бири, Кытай, Япониялардын бир түрү болуп калдык ошо. Өнүккөн мамлекеттердин бирине кирип, өйдөрөк бийикке чыгып баштадык буюрса. Өзүң көрбөй туруп эле ар кандай нерселердин баарын эле оюңа келген баарын оттой бересиңби? Болбойт андай темаларчы. Бактыбек Калмаматов. Эми дагы эмне деп чыгасың дагы сүйлөп. Мен депутат болгон турбайсың убагында. Эми дагы кармалып жүрбө, дагы кечирим сурап. Анан кийин тиги бу деп жаман ушакчылап, мени эмнеге деп кайра дос болбой койду, анан кийин тиги жакшы сөздөрдүн баарын унутуп, кайра мени эмнеге жамандап атты. Значит, ичиңде жүрөгүң начар, ичиңде бир жаман нерселер бардыр. Ошончо чындыкты айтты да, анан калп айтып атты. Анан документи жок, анан мен жөнүндө айта албайт тиги бу. Мени бийликке чыгарсаңар, мен депутат кайра көтөрсөңөр бийликке, министрге чейин. Мен баарын айтып бермекмин. Президент кандай болчу мурун дегендей. Айтасың го? Президент сонун эле иштеп атат. Элдин көзүнө көрүнүп калды 3,5 жылда. 30 жылдан бери өнүкпөгөн нерсем бар, өнүктү мына 33 жылдан бери өнүкпөгөн нерсем бар. Келип көзүңө май басып же сокур болсоң бир жөн. Көзүңдү тазалап туруп, кулагыңды ичиндеги ириңдерин баарын чыгарып туруп, анан кийин сүйлө да, каякта сөздөрүн баарын сүйлөй бербей. Кайра барып кечирим сурагын бу Камчөк Ташиев, президент менен Садыр Кожоевич менен Камчөк Ташиевден. Андай тема болбойт да, кайра бузукулап аялдарча, кыздарча. Өзүң аял сыяктуу, кыз сыяктуу президентти антип жамандабы да, катын сыяктуу тиги бу дебей. Өзүң сайылып атпайсың жаш балдардай болуп. Же түрмөдө изегең билинбейт, же школа патсаң билинбейт. Кайра барып кечирим сурашың керек, андай тема болбойт бу жерде. Политика деп өзүңдү эле чоң сезип алыптырсың. Иштесең, нормально иштесең, сени эле кирсинбек да, туурабы? Жакшы иштеп атсаң, жакшы сүйлөсөң. Значит, сенин ар жагыңда бирдеме бар да. Ал президент эмне? Ушакчылагандай. Убагында өзүң кандай кармады чоңдор, мурунку чоңдор. Мурунку чоңдордун командасына кошулуп эле анан азыркы президентти жамандай бересиңби? Мурунку чоңдор кантип карматты эле президентибизди, Садыжапаровду? Өздөрүн ушундай кылып атат да, кустуртуп атат, элге иштеп атат, саткан жок. Бүт баарын очудо кылып бүтүрүп атат. Карыстар чекесинен кутулуп атат дегендей. Көзүң көрмөйт аба. Ошонун баарынан кайра кечирим сурашың керек андай темаларды. Туура эмес сүйлөгөндөрүңдүчү. Элдер колдоп эле жатат, сонун иштеп атат. Сөз жок президентибизге, Камчөк Ташиевке.